Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин экинчи коногубуз эл ичинен чыккан элдик талант, өзгөчө өнөрлүү инсан, аккордеондо кол ойноткон Элдар Замиров. Саламатсызбы, Элдар? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр. Арсон 5. Жакшы азаматсыз. Таңкы Кыргызстан программасын элдердин бардыгын ойготуп бир жагымдуу чыгарма менен баштабайлы, кандай дейсиз? Келиңиздер, бир шаңдырак чыгарма менен Келиңиз. Бекбол Бифакаловдун Сиз мугалим, мен студент деген чыгармасы бар эле. Мына сага. Ушул чыгарма менен баштап берели, келиңиздер. Şamal buzba çaçımdı, men sabaka baram, yazıp katımdı. Balkim özü sezer, meyli sezbesin, ayağında kattın, yazmayım atımdı. Ay kim bilir kim bilir, siz mugallim men student. Balkim bir gün aytasız, meni süyüm de. Boşu matematika okutasız daima. Aksuyu esep yemez al başkada. Ay jamgır jamgır nöşörlön böçüm, жүрөгүмдү ezi өчөрлөн бöçüm. Табышмак татал тагдырлар болот, балким алда мени сүйүп жүрсөчү. Ай ким билет ким билет, сиз мугалим мен студент. Балким бир күн айтасыз мени сүйөм деп. Ошол математика okutasız daima. Aksuyu esep yemez al başkada. Karabacas kadar al başkaga. Баракелде, кол чабуулар. Азаматсың, Элдар, кол чабуулар болсун, азаматсың. Негизи бул аккордеон ойногон эмне түрткү болду дегендейчи? Аккордеон эми бала кезимде кызыкчумун музыкага. Мектепте окуп жүргөндө эле аябай ырчы болгум келип, ушу сахна жаатында жүргөн байкелерин көрүп, качан ошолордой болом деп максат коюп кызыкчумун да. Ошондон улам мектепте окуп жүргөндө 6-7 класста чет албасам деле гитараларды комуздар мектепке апарып көтөрүп апарып жетимиш болуп үйрөнүп кызыкчумун да, кызыгуу бар эле. Ошол убакта эле аракет кылып чыгармачылыгымды ата-энем сыйлап, ушул ойноп аткан аккордеонумду алып берип, буюрса аракет кылып атам. Жакшы, азаматсыз. Ийгилик каалайбыз. Негизи бул үйрөнүү оңой эле болдубу сиз үчүн? Же көп убакытты талап кылдыбы дегендей? Билбейм, бул ар бир адамга ар кандай болот да. Башкысы кызыгуу өтө күч болуш керек деп ойлойм. Кызыгуу өтө күч болуп, ошол ойногон инструментиңди сүйсөң, чындап сүйсөң, ойноп кетүү оңой эле болот го дейм. Демек, негизи мындай музыкасыз адамдар сүйгөн кыздар менен жүрсө, сиз аккордеон менен жүрөт экенсиз да. Жакшы. Сүйөм деп калбадыңызбы бул аккордеондучу? Анан сүйлөшүүлөр болобу аккордеон менен? Сүйлөшүүлөр албетте болот да. Кантип сүйлөшөсүз мисалы үчүн? Кызык болуп атат да. Мисалы, сүйлөшүүлөр эмес, эми аябай бук болуп турганда же аябай ырдагым келип турганда же болбосо бирдемеден эме болуп турганда, үйгө келип эч ким жок болгондо, айнектерди ачып алып эч ким жок болгондо бакыр ырдасам, ушунчалык бугум чыгат да. Ошондо эс алып калам да. Эс алып жыргап каласыз, Жакшы. Негизи ушу аккордеон менен дагы көптөгөн мындай музыкаларды ырдап келет экенсиз, анан попурилерди да жаратат экенсиз, попури ар кандай музыкаларды аралаштырып. Жаратпайм, ушу болгон чыгармаларды аткарып коем. Ошондон бирди көрбөйлү попуриден, кандай дейсиз? Попури болсо эми Aşıktı aябайым, жанымды кыйнадың, эмне үчүн ушунча жүрөктү ыйлаттың, таң
батып барата мулкана боздоюп сабакка баруучу жолумдан тосоюп сагыныч санамды шаттыкка толтуруп бул күндө экөөбүз сыр чечсек олтуруп жакшы эле көрөм өзүңдү чат калдым тоосун ашканда мен шар булут каптап асманда чачыңдан сыйлап ойготтуң сен чатырда уктап жатканда чатырда уктап жатканда жакшы эле көрөм өзүңдү çatırda uktap, gölle buktap, boz uyuda uktap jatkanda jakşı ele görüm özüңdү. Жазайı жамгыр басылар жаралы жүрөк жазылар аскадай булуп баскан көңүлүм менин ачылбай жалганчы жаздым дебиби азгырып сени кеттиби жамгырга мени таштап жалбырып карап койгу жаз гүлүм жалгыз кеттимби yaşamım içindeki kaydasın bay çiçek abi çavar eke uçağımı seni izle abi çavar eke uçağımı seni izle. Баракелде, азаматсың Элдар. Дүрүккөргөн дагы бир жол кол чабуулар болсун. Алдыда да кандай пландар болуп атат Элдар, айтсаң? Аккордеон аркылуу эмне кылайын деп атасың? Эмне жаңылыктар? Буюрса, Кудай буйртса, аккордеон менен эле кетпестен, азыр учурда Мураталы Көрөнкеев атындагы училищеде 1-чи курс аяктап атам. Ошол окуумду улантып, чыгармачылыкка мындан ары чыгармачылык менен аракет кылып, чыгармачылык менен кетем деген ойдомун. Алдыда буюрса чоң максаттарым, тилектерим бар. Ошолорго жеткенге буюрса аракет кылабыз. Жакшы азаматсың, кыялдарың, максаттарың орундалсын демекчибиз. Ушул аккордеон жөнүндө түшүндүрүп кетсең, бул жактагы кнопкалар эмне деп аталат, бул жактагы кнопкалар эмне деп аталат дегендей. Аккордеон өзү кадимки эле билесиз, клавишалар булар. Клавишалар болот. Бул регистр, бул эме үндөрдү алмаштырып турат, мындай. Үндөрүн алмаштырып турат. Регистр деп коет, Бул жактан ушул музыканы ойноп турдаган музыканы ойноп, бул жактан бас кошуп берет. Жакшы. Негизи эң негизгиси болуп кайсыл саналат? Бул клавиша саналабы? Клавиш экөө тең саналат. Клавишаны ойноп туруп, баягы ойноп койсоң окшошпойт. Бул жагын ойноп туруп, бул жагын ойноп койсоң окшошпойт. Клавиша менен бул кнопкалар саналат экен да. Жакшы. Мындай өзүңүз аккордеон аркылуу мындай ырларды чыгарып атасызбы дегенде, автордук чыгармаларды чыгаргам, бирок эл алдында ырдап көрө элек экен. Ыр жазам. Onu da çıkarıp hareket kılıp görgüm. Buyursa алдыңкы күндөрдө болуп каласыздар. Жакшы. Кайсыл Кыргызстандагы мыкты аккордеон ойногон инсандардан үлгү аласыз? Ушундай болсом экен, ушундай чыгармалар жаратсам экен деп кыялданып, максат коюп дегендей. Көп эле болсо керек эмне? Кыргызстанда көп да аккордеон ойногончулар. Баарын эле ошондой качан болом деп максат коюп, ошондой болгум келип. Мисалы Кыргызстанда кыйын аккордеончулар Майрамбек Осмонов, Абизин Темиров агайларыбыз кыйын ошолордой болуп, Рыспай Абдыкадыров агайыбыздай ойногум келет буюрса. Жакшы. Күндө аракет кылабыз. Азаматсыз, ийгилик чыгармачылык каалайбыз. Ойлогон ой максаттарыңа жетиңиз.
Жалпы теле көрүүчүлөр да күтүп калды окшойт, дагы бир чыгарма аткарып берсе деп. Келиңиздер, мен бул чыгарманы аткарганын тажабайм. Кайсы жерге барсам да ушул чыгарма аткарам, ошол сулуулар кайдан жаралат деген чыгарма. Келиңиз. Дагы бир атакка бир эне келиңиздер. Алчадай жүзүң өлтүрүп, аргандай ойго келтирет. Алдыртан көлүп карашың, адамды гана өлтүрөт. Көчөмдү бассам маралап, баса албайм сага каралап. Айтчы жаным сенинди, сулуулар кайдан жаралат. Буралса белиңмен бурап, булактай үнүң шылдырап. Айтчы жаным сенинди, сулуулар кайдан жаралат. Чачтарың күндөй карарган, айдалың ылдый таралган. Сен үчүн баскан ак жолуң, келсеңчи мага кайрадан. Көчөмдү бассам баралап, баса албайм сага каралап. Айтчы жаным сөнүндү, сулуулар кайдан жаралат. Буралса белиңмен бурап, булактай үнүң шылдырап. Айтчы жаным сөнүндү, сулуулар кайдан жаралат. Айтчы жаным сөнүндү, сулуулар кайдан жаралат. Азаматсыз, элдарыбыз азаматсыз. Мындай чыгармаларга кол чабуудан да тажабайбыз дегенде бул кол чабуулар сиз үчүн. Жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз. Келиңиздер эмесе, биринчиден эле кыргыз элим, ассаламу алейкум. Жалпыңыздардын Рамазан айы кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат сизге дагы. Дагы кыргыз элинде тынчтык болсун, молчулук болсун. Ошол кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин. Рахмат. Кыргызстан. Рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Келип бергениңиз үчүн сизге дагы чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто элдик талант Элдар Замиров болду.